жана Маданият министрлиги быйылкы кышка жетиштүү даяр эмес. Бул туурасында 24 KG сайты бүгүн жазып чыкты. Анда аталган министрликтер кышка даярдыгы дээрлик жок экендиги жазылат. Мындан улам бүгүн жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитети өкмөт өкүлдөрүн чакырып, кышка даярдык кандай жүрүп жаткандыгы туурасындагы отчетун укту. Жыйындын жүрүшүндө мектептерге кышында жагылуучу көмүр кайсыл жактан келерине депутат Бактыбек Турусбеков кызыкты. Ар бир мектеп көмүрдү өзү алат. Мектептерге көмүр менен камсыз бул айыл өкмөттөрдүн милдети. Ошолор айыл өкмөт, ар бир айыл өкмөт өзү жүгүрүп жүрөт, туурабы? Өзү. Мына шаардын сурайынан да, азыр сизге дагы бар бул. Шаардыкы кандай алат анда? Каждый мектеп кандай алат? По городу скажите, пожалуйста. Эми бул мындайда, Бактыбек Сандыкович, негизи маселенин чечүү жолдору бар. Биринчиси, ар бир мектепке өзүң алды акчасын которуп берсе болот, же болбосо централизованный. Ошону айтып атпаймынбы? Можно было. Бирок бүгүнкү күндө айтылып аткан тендердин маселеси бир ручка алса дагы тендер менен алыш керек дегенге келип такалып калган. Чымчыкты сойсо да касапчы сойсун. Мындай пикирди жыйындын жүрүшүндө комитеттин төрагасы Рыспек Кожобеков айтып, мектеп директорлору кышка даярдык көрүп, көмүр сатып алганына караманча каршы экенин билдирди. Ал директор мектептин отунуна эмес, балдардын билимин карап, чарба жумушун атайын бөлүнгөн адистер караш керек экенин баса белгиледи. Аз жана мектеп бала бакчаларда мектептин директору балдарды окутабы же көмүр менен алек болобу? Мен көргөн жокпуз, айыл өкмөтү жүгүрүп, о мектепте көмүр жок деп жүгүрүп жүргөнчү. Эч ким карабайт экен аны. Эми мына Кыргыз жылуулук энергия түзүлгөндөн кийин Россияда керек болсо килейген организация министрлик. Байлап берип ушуну жандандырыш керек да. Булар дотациядан чыгыш керек бара-барачы, өздөрү менен өздөрү оккупация этип иштеп. Эми биз бербей атабыз да, аякта ошондон чоң расход болуп атат. Анан ал байкуштар мына эртең менен тапит этет экен мектепти, эртең менен. Түштөн кийин барып жылыйт экен. Кайта кечин өчүрүп коет экен эконом кылыш үчүн. Айта эртең менен тапит этет. Мындай болбойт да. Кыргыз жылуулук энергия 24 саат бою тапит этет. Барбы мектепте окуучу, жокпу, жылуулукту кармап туруш керек деген илгерки союз мезгилиндеги понятие менен тапит этет. Эмне үчүн аны кылбайбыз биз? Ал ортодо комитеттин күн тартибинин биринчи маселеси каралып бүтө электе. Республика Ата журт фракциясынын депутаты Үмбеталы Кыдыралиев кайсы маселе каралып жатканын аңдабай калганын айтып, эки маселе бир эле каралып жатабы деген суроо узатты. Чебекевич, неме процедурный маселе болуп атат. Бүгүн күз кышка даярдык маселеси 2018-2019 жыл. Анан бюджет 2019 жыл. Ушу эки маселени тең бирге суроо берип атасыңарбы деп сурап атат буларчы. Же бул биринчи маселе менен кетип атабыз. Чогуу эле бүтүрүп койбойлу деп атабыз да. Себеби суроолор аралашып эле кетти го. Жанда башында сунуш киргизсеңер, ушу чогуу эле берип бүтүрбөйлү десеңер биз карамакпыз да. Эден асыр Автанды Юлдузович билбей эле берип алды. Экөөнү аралаштырып. Биз айтып койдук, экинчи маселе менен карайбыз аны деп. Озунпу менен эле кетип баратабыз, Куат Алчиев. Шашпаңыздар, эмне мынчалык шашып атасыз. Эртең бүрсү күнү палатага чыгасыздар, айрдан жооп бересиздер. Бүгүн бизден жакшылап мындай доказывать этип, момчага эме даярдандык деп өткүлө. Анан көрөлү да. Өкмөттүн тармактык комитетке берген отчетунда быйылкы кышка даярдык атайын окуунун негизинде өтүп, Казан меш менен толукталган Бишкек шаарындагы жылуулук энергетика борборун оңдоого өзгөчө көңүл бурулуп, ремонттук иштер соңуна чыгарылып жатат деп билдирди. Өкмөттүн бүгүнкү отчетуна ишенсек, шаар тургундары кыштын кычыраган чилдесинде тоңуп калган былтыркы абалды кайталабай, бул жылы аман эсен чыгышмакчы.